Peygamber aleyhisselam'ın kökürögü deyip en bir jomart bereşen bolğan deyip. Bu degen söz Peygamber bereşen bolğan, oşol bergen bereşendigin rahat menen bergen. Bir adamlar jardam beret. Mına bizde meçitçilerde jardam berip atышат. Şerde көп adamlar olturat. Allah razı olsun. Geçe Amerika'dan kızlar jönötüşüptür. Amerika'da okup жүргөн kızlar, işlep жүргөн kızlar Chicago'dan $1130 jönötüştü. Hadis Akademiyasına koşunçabız dep. Ben Allah razılık bildirem, alыс жерде жүрүшөт kızlarыбыз. Тилекке каршы кечиресиң, урматтуу kızlar, карындаштарыбыз, апалар, эжелерибиз. Biz alsız bolup, biz dinibizdi bilbey, түшүнбөй силерди бага албадык. Ошон үчүн дүйнөнүн бардыгында иштеп жүргөн аял затынан мен жалпы мусулман эркектерден, кыргыз эркектеринен мен кечирим сурайм. Бул күндөр дагы өтөт, бул күндөр дагы кетет. Biz dinibizdi окуп, үйрөнүп, иншалла мусулманчылык милдетибиз мойнубузга келгенде, силер алыс жерден жүрбөстөн бала төрөп, бала жыттап, үйдө тамак даярдап, ошол Айша энебизден, Хадича энебизден Кудай Таалам баарыбыздын күнөөбүздү кечирген болсун. Аллах разы болсун баарыңардан. Аллах разы болсун баарыңардан. Чындыгында биздин мойнубузда чоң аманат бул деген сөз. Ошол төрөлүп калып аткан балдар, ошол жерде ар кимдин этеги жетелеп жүргөн биздин кыздар, ошолорду айыптап атабыз. Ошол айып биз үчүн айып. Ошол биз үчүн намыс. Алар акча жөнөттү. Мен ошол акчаны алып атканды билесиңерби? Мен өзүм кор сездим аябай. Анткени ошол жерде махрам менен жүрөт, махрамы жок жүрөт. Ата-энеси бият, аял заты. Ошолор ошол жерде иштеп атышат. Бул мен үчүн өтө сүйүнүч болду. Бирок өтө эле мен үчүн өзүм өтө жаман абалда сездим чындыгында. Аллах разы болсун. Кудай Таалам жакшылыкка жеткирсин. Кудай Таалам баарыңар тилеген тилектериңерди берип, баарыңардын багыңарды Кудайым өзү айткан болсун. Амин.